Үй бүлөдө адабий китеп жөнүндө аңгемелешүү, балдарды китепкөйлүккө тарбиялоо. Капыр Мадаминовдун «Ата-энелер сиздер үчүн» китебинен. Даярдаган Жумашева Санам Шакировна. Мен өзүмдөгү бардык жакшы сапаттар үчүн китепке милдеттүүмүн деп айткан экен Горький. Балдарыбызды адамгерчиликтүү, ыймандуу, акыл эстүү, боорукер кылып тарбиялоонун бир чоң каражаты бул адабий китеп. Ал биз ата-энелер акылыбыз, тажрыйбабыз жетишип айта албагандын көбүн көркөмдөп, кызыктуу кылып айтып берет, түшүндүрөт. Адабий китептерди окуу менен балдар жашоонун терең мазмунун, бийик максаттарды, ага жетүүдөгү карама-каршылык, кыйынчылык жана башкаларды түшүнүп билет. Ошого ак ниеттүүлүк менен жетүүгө аракет кылат. Бирок өкүнүчтүүсү, азыркы учурда биздин балдарыбыз телевизор, телефон, видео деп дээрлик адабий китеп окубай коюуда. Буга маани берип аларды багыттаган адам да аз. Мектепте мугалимдердин айтканы таасирсиз болууда. Бул жерде көп маселе үй бүлөдө ата-эненин, мектепте китепканачынын аракетинен да көз каранды. Бирок азыр биз үй бүлөдө балдарды китепти сүйүүгө тарбиялоо жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Эң биринчи китептин маанисин ата-энелер өздөрү туура жана терең түшүнүүсү зарыл. Адабий китеп бул жөн эле бош убакта эрмек кылуу үчүн жазылган эмес. Ал жаштарды мыкты сапаттарга ар тараптан тарбиялоо үчүн автор тарабынан 5 же 10 жыл ичинде чоң эмгектин натыйжасында жазылып чыккан. Ата-энелер өздөрү мына ушуларды түшүнүп, китепти сүйүүнүн, ага кызыгуунун жана ага этиет мамиле кылуунун үлгүсүн балдарына көрсөтүшү зарыл. Мүмкүн болушунча балдар үй бүлөдө ата-энелеринин китеп окуп олтурганын көрүүсү зарыл. Эгер окуган китептериңиздин кызыктуу жерлеринен айтып берип, ой бөлүшүп жүрсөңүз, бул да өтө маанилүү. Анын мааниси өтө чоң. Китеп оку, болбосо таяк жейсиң деп айтсак болбойт. Ал үчүн мүмкүн болсо биринчиден өзүбүз үлгү көрсөтүүбүз керек. Болбосо көп окугандарды мисал келтирүүбүз керек. Экинчиден, үй бүлөдө атайын китепкана түзсөңүз жакшы болот. Ал үй бүлөлүк китепкана балдардын жашына ылайык түстүү, сүрөттүү китеп, жомок, аңгеме, повесть, фантастика, роман жана башка китептерди атайлап, жылдап чогултуу керек. Бирок бул коозлук үчүн коюлган эмес, өзүңүз жана балдар этияттык менен пайдалануусу керек. Сиздин кызматыңыз балдар руханий, моралдык өсүүсү үчүн күл азык болуусу керек. Базарга, командировкага, алыска мейманга барганда балдарыңызга башка белек, базарлык менен бирге китеп ала келиңиз. Аны жарнама кылып, аны окууга кызыктырып, анан тапшырса эң жакшы болот. Мектепке чейинки 5-7 жаштан баштап куракта сүрөттүү китептерди, жомокторду бирге көрүп, окуп берип, кийин мектеп жашында да окуган китептерди чогуу талкуулап, ой бөлүшүп барсаңыз, китептин таалим-тарбиялык мааниси артат. Үй бүлөдө китепканасы бай, балдары көп окуган, ошонун натыйжасында жакшы билим алган, адамгерчиликтүү, арасында чоң абройго жетишкен үй бүлө, ата-эне балдарды мисал кылып айтып берүү пайдалуу. Телевизордон көргөн көркөм тасмалардын, мультфильмдердин бардыгы китептерден алынып тартылганын, эгер китебин окуса, андан да кызыктуу, толук болоорун айтып берүү эң жакшы. Мезгил-мезгили менен балдарды ээрчитип, айыл, райондун китепканаларына, китеп дүкөндөргө алып барып, китеп тандатып өздөрүнө алып келүү. Айылдагы китеби көп үй бүлөлөр менен китеп алмашып туруу. Элибиз байыркы замандардан бери эле көркөм адабият аркылуу балдарды рухий жактан байытып,
ар тараптуу тарбиялоого маани берген. Ошол үчүн Манас эпосу, Курманбек, Эртөштүк жана башка жомок, уламыш, легендаларды пайдаланган. Балдар кыштын узун түнүндө чоң эне, чоң аталарынан жомокторду угушкан. Дээрлик ар бир үй бүлөдө кемпир-чал, ата-эне балдарына жомок айтып келген. Мына бул ошол кезде китептин ордун баскан. Ар бир үй бүлөдө балдар жомок айтып бериңизчи, табышмак айтып бериңизчи деп ынтызарланчу эле. Өкүнүчтүүсү азыр андайлар аз. Азыркы балдар сурабайт, ата-энелери жомок, уламыштарды билбейт. Мына ошентип ата-бабалардан мурас болуп келаткан бай мурас, тарбия каражаты болгон жомоктор унутулуп баратат. Мүмкүн ошол себептүү дагы биздин балдарыбыз ташбоор, мээримсиз, кайрымсыз болуп бараткандыр. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.